Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Арашан Талас YouTube каналын көрүүчүлөр, жагаттоочулары. Могул эң калың жер. Көңдүн сарайда. Могул эң жука жер. Орто жер мынакей бир көрөктөн ашыгыраак болуп атат. Кыштын камын жайда көр дейт. Койлор тоо кетип. Жумуш башталды буюрса, азын-аз. Антип көң тип атабыз. Буюрса иш башталды. Телефон өчүп калып, бираз тарталып алдым мынакей. Бияга 2,5 примерно ушундай болуп атат. Бияк болсо мынакей тоондар. Майдаларын бияка өзүнчө сорттоп атам. Г түрүндө бүттү буюрса. Көңүн үстү кургап кеттир. 1-2 сантиметрдей ону пчелка менен үстүн кезип алып атырмын да, мына зыз эткизип. Жаңы эле баштадым мында элечи, азыр көрөбүз результатын. Урматтуу жамаат, ошентип жумуш башталды. Жайдан сарайды тазалап, бир сыйра дезинфекция кылып коеюн деген ойлор болуп атат. Ошо жылда эле койлорду кралинге салып, артып калган кралиндерди ошо сарайга толук чачып салам. Кимдер андан да жакшыраак дезинфекцияны билгендер болсо айтып коюңуздар. Анан кийин үйдө акилегенден кийин ошо актын арткандарын бир аз болсо да ар кайсы бурчтарга чачып салам. Ошо менен жумуш бүтөт да. Жакында жай келатат. Буюрса чөп чабык да башталат. Ошого чейин жетишип калайын деп көңдү бир сыйра тазалап коюп, короону иретке келтирип, огородко да 2 майда чүйдөлөр болчу келинчектин ошо жылда. Помидор, анесе жер жемиштерди экип, ага дагы арыктарды тээп, жөөктөрдү салып дегендей жерди айдап. Быйыл бираз кечигип атабыз. Ошого карабастан азастан баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Кыбыраган кырашат деп, ансарындай кыбырай иш кылып атабыз. Бул жерде болсо ошо кече жумуш башталганда бираз тартып баштагам. Кечке маал. Белгилүү себептер менен бираз тепкенден кийин эле токтотуп койгом. Сиздерде ошо кимдер кайсыл жактан көрүп аткан болсо жаза кетиңиздер. Аябай кызык болуп атат. Анан дагы бир ошо айтайын деген нерсе ошол көрүүчүлөр аябай көп экен, катталбастан көргөндөр. Ошо мүмкүнчүлүк болсо катталып коюңуздар, лайк басып коюңуздар.